Айдоочулардын кимиси жол эрежелерин бузган жок. Азыр бул жерде калтырган ичиндеги жол көргөзүлүп атат. Анан ал жолдо жашыл түстөгү жеңил унаа жүрүп баратат. Алдына стрелка менен багыт көргөзүлүп тур. Оң тараптагы короого кирет экен. Ал эми сары түстөгү жеңил унаа токтоп турат. Суроо кандай болуп атат? Кайсы айдоочу жол эрежесин бузган жок деген суроо болуп атат да. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тараптагы жол белгилерди карайбыз. Оң тарапта эки белги турат. Биринчиси токтогонго тыюу салынат деген белги, экинчиси түзгө жүр деген милдеттендирүүчү белги. Түзгө жүр деген милдеттендирүүчү белгиде эгер ушундай жолдо бараткан болсо түзгө жүрүлөт, анан оң тарап короого киргенге болот. Бирок солго жана артка кайрылганга болбойт. Ошондо азыр жашыл унаа эреже бузган жокпу? Жок, бузган жок. Ал түзгө жүрүп баратат, азыр оң жак короого киргенге эреже уруксат берет. Ошондо ал эреже бузган жок. Ал эми сары түстөгү жеңил унаачы? Сары түстөгү жеңил унаа эреже бузуп атат. Себеп дегенде токтогонго тыюу салынат деген белги турганда кийинки кесилишке чейин токтогонго болбойт. Азыр бул жерде короого кирген жер кесилиш деп эсептелинбейт. Кесилиш болуш үчүн жолдор кесилиш керек. Ошондо азыр сары унаанын токтоп турганы ал эреже бузууга кирип калат экен. Эми бул жерде суроо кайсы унаанын айдоочусу эреже бузду деген жок, эреже бузган жок деген үчүн жашыл унаанын айдоочусу эреже бузган жок. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр экранга мен контакт телефон номер чыгарам, ошого байланышка чыгыңыздар. Же болбосо шапка профилдин астына WhatsApp группасынын ссылкасы коюлган. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.